Баткенде өрүк терим кызуу. Ак өрүк бышып, айрымдар үй бүлөсү менен жапа-тырмак эмгектенип жаткан чак. Зуура Максудова жолдошу кызы менен таңдан кечке Баткендин сары алтынын чогултууда. Быйыл түшүм кыйла жакшы экенин айтат. Өрүктөр 1-2 жылдан бери жакшы болбой атат да. Быйыл жакшы эле болду. 30-40 жаштан болуп атат. Ар бир түптөн. Түшүмү жакшы. Биз азыр ак өрүктүн экинчи терин терип атабыз. Терилген өрүктү кутуларга салууда кылдаттыкты талап кылат. Анткени ушул жерде бөлүштүрүлгөн боюнча сатыкка кетет. Чынара Мавлянова күнүнө 100 ящикке чейин өрүк толтуруп, атасына жардам берүүдө. Мындай чиригендери, урунду болгону, пышып кеткендерин алып таштайбыз. Мындай чоңуну, жакшыларыны тизебиз. Жаңы жер айылындагы 1 гектар аймакты ээлеген ак өрүктүн даамын кыргызстандыктар эле эмес, чет өлкөлүктөр да татууда. Сезон башталганы 700 тонна экспортталды. 20 тонна барып, полный разрешение ошого жасалат да бул жактан. Айыл өкмөттөрдөн разрешенияны, путевой листтерди алабыз. Ошонун артына барат. Бүгүнкү цена 100-дөн 150ге чейин болуп атат. Өрүктүн уже майдаланып баштады да, уже пышып дегендей. Ошол Россияга, магазиндерге, баягы чоң магазиндер, Магнит жана башка. Баткен районунун 5 айыл өкмөтүнүн аймагында ушундай өрүктөрдү кабыл алуу пункту жайгаштырылган. Бул жерден өрүктөр керектөөчүлөргө бөлүнөт десек жаңылышпайбыз. Менин аркамда сол капталында турган унаа Казакстанга жөнөтүлгөн жатат. Ал эми оң капталындагы унаага өрүк жүктөлүп, Россиянын Москва шаарына багыт алууга даярданууда. Ал эми кичи бустар болсо жергиликтүү рынокко өрүк жеткирет. Маселен, бул кичи бус Бишкектин жашоочуларына Баткендин өрүгүн алып барат. Көп жылдан бери Баткенден Бишкекке Жеңишбек мырза өрүк алып барат. Борбордо суроо талап жогору экенин белгилейт. Өрүктүн баасын базар аныктайт. Баасы азыр жакшы эле, 50 сомдон 150 сомго чейин баягы өрүктүн сапатына карап. Буюрса жакшы, быйыл Баткен жерге сый Кудайым берди. Аябай жакшы болуп атат. Башында кымбат болчу, 200 болчу, азыр масса пышты да. Быйыл Баткенде өрүктүн түшүмү жылдагыдан 1,5-2 эсеге чейин көп. Шактар ийилип, бир түптөн 30-дан 40 кутуга чейин мөмө жыйнашууда. Облус өрүктүн мекени деп бекерден айтылбайт. Дубандын Баткен районунда эле өрүктүн 10дон ашык сорту бышат. Бүгүнкү күнгө карата эрте бышуучу ашкана сортундагы өрүктөр бышылып жетилип, 1150 гектардан ашыраак, мына орточо түшүмдүүлүк 45-60 центнерден бергенде где-то бир 30 миңге жакын өөл түрүндө өрүк жыйналат. Аны жанагы сөөгүнү чыгарып, курага же болсо баргек жасаганда 5,5 миң тоннадан 9 миңге чейин кургатылган өрүк алабыз. Баткен районунун аймагында 5727 гектар көп жылдык бак бар. Анын 4600 гектары мөмө берүүчү өрүк бак. Жазгүл Сейдахматова, Бакыт Кыязов, ЛТР, Баткен облусу.